2015-жылы Ош жергесинде Адыгине уурусу республиканын бардык урууларын чогултуп, достукту бекемдөө максатында атайын иш-чара өткөргөн. Бул саамалыкты улап, Чүй облусунун тургундары өлкөдөгү 600 жарандын башын бириктирип, ынтымактуу оюн өткөрүштү. Эң негизги максатыбыз ушулардын баарын ынтымакка, достуулукка, анан бири-бирин таанып, ушу кыргыз элибизде, мамлекетибизде ушу жакшынакай ушу ынтымак болсун деген ой тилекте. Иш-чаранын алкагында ата-баба салтын улап, ат чабыш, улак тартыш оюндары өткөрүлүп, баш байгеге төө, жылкы, уй сыяктуу 5 сыйлык коюлду. Муну менен катар келген конокторго атайын майрамдык концерт уюштурулуп, сый тамак берилди. Саамалыкка катышкан Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакировдун айтымында региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында өткөрүлүп жаткан ынтымак биригүүсү келечек жаштарга жакшы үлгү болорун айтат. Улууларды көрүп, биздин жаштар өсөт, карым-катнаш болот демекчи. Ошол эң негизги максаты. Ал эми биз Жогорку кеңештин депутаты катары албетте биз дагы ушул иш-чараны колдойбуз. Керек болсо ушул ынтымак ушул сыяктуу иш-чараларды республикалык деңгээлде өткөрүп, биздин элди мындай аралаштырып, журулуштуруп, Оштон Нарынга алып барып, Нарындан Таласка алып барып, Таластан Чүйгө дегенде бири-биринен карым-катнаш кылыш керек. Аксакалдардын айтымында Адыгине уурусу дээрлик өлкөнүн бардык аймактарында турукташкан. Андыктан мындай өлкөдөгү уруу баштарын бириктирген жолугушуулар республикалык деңгээлде жыл сайын өткөрүлүп туруу зарылдыгы белгиленди. Ар тараптан чогулдугу бүгүн аспандай ачык маанайың. Ынтымак тоюнун уюштуруучуларынын бири Керим Атамбаев кыргыз эли урууларга бөлүнбөстөн, элдин биримдигин сактап, келечек муунга татыктуу үлгү катары берүү зарылдыгын айтып, мааракени өлкөнүн бардык аймагы колдоп келишкендигине токтолду. Бул экинчи мааракебиз болуп атат, ушул Чүй зонасында өткөрүп аткан үчүн. Ошондуктан мунун максаты эле ушул жалпы элибизде биримдик болсун, ынтымак болсун деген максат менен өткөрүп отурабыз. Бүгүнкү күндө ушул азыркы Ош зонасынан 284 адам келиптир. Нарындан 100 адам келди. Көлдөн 70 адам келиптир. Анан Чүйдөн могу Кара Балтадан Шлагбаумга чейинки аралыктагы айылдардан бир топ адамдар келип, мына тойду маараке өткөрөлү деп келип отурушат. Асыл баш айылынын тургуну Сайрагүл Айтбаева Сокулук районунда уруулардын биригүүсүндөгү той үркүн учурунда гана болгондугуна токтолду. Оштон алай элдери келип атат. Жакшы Адыгине деген уруу асыл баштын элдери да бүт ошо элдер келип, келген элдин маанайы жакшы буюрса. Жана үркүн убагында эле болгондо бизде асыл башта Ташбаян деген боюнчачы ошондо болгон, андан берки болек болчу ушул болуп атат. Экинчиси Куш канаты менен учуп, койрогу менен конот демекчи, ынтымак тоюна келген бардык аксакал ата-апалар мындай саамалыктарды салтка айлантып, жыл сайын ынтымакка үндөгөн тойлор өткөрүлүп турушун колдошту. Элге кааларым Кыргызстан өзө берсин, өркүндө өзө берсин, таланттуулар чыга берсин. Уруулар ушинтип биригип эле дайыма жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Ынтымак болсун кыргыз элинде. Кыргыз элим өнүгө өсөт. Сүйүн Айтагаева, Нурдан Карбеков, Пирамида.